1999-жылы Манас университетине тапшырып, экономика факультети финансы бөлүмүнө. 2003-жылы бүтүрдүм. 2009-жылы кайра Манас университетине кайра тапшырып, магистратурага 2011-жылы аяктап, кайра эле ошол эле жылы 2011-жылы докторантурага тапшырып, ошол эле финансы бөлүмүнө 2017-жылы аяктадым. Манас өзү 95-жылы ачылган, билесиңер. Биринчи студенттер 1997 жылдары кабыл алынып, ошол 98-99-тарда ошо биз алдыңкы студенттерден болуп эсептелебиз, алгачкы студенттерден болуп. Эми ал кезде бизде бир 200-300 эле студент болгон, баарыбыз бири-бирибизди таанычыбыз дегендей, бир чакан, бир кичинекей бир университет болуп башталган чындыгында. Бирок ошого карабай, ошол жылдары эле Манастын келечеги, перспективасы көрүнүп турганда чындыгында. Бул баягы биздин окуткан мугалимдер чет мамлекеттен келген, бияктагы Кыргызстандагы алдыңкы күчтүү мугалимдердин баары келип бизди окута баштаганда, ошондо эле биз ошо Манастын перспективасын түшүнгөнбүз да, мыкты университеттердин катарына кирерин. Азыркы менен салыштырмалуу болсо, азыр Манастын деңгээли андан да кыйла өстү. Чоң алдыңкы рейтингтерде өзүңөр билесиңер, былтыркы жылдарда рейтингтерде алдыңкы университеттердин катарына кирди. Ал эмес дүйнөлүк рейтингтерге да кирди Манас. Азыркы учурда окуучулардын саны дагы көбөйдү, студенттердин саны. Оборудованиялар, жабдуулардын баары жаңы, башка университеттерде жок. Имараттар менен жабдылдык дегендей, жаңы имараттар курулду, көптөгөн факультеттер ачылды, мисалы, көптөгөн бөлүмдөр ачылды. Ошол эле мисалы кээ бир тармактарда Манастын студенттери өздөрүн көрсөтүп, азыркы мына башында бүткөндөр мына чоң жетекчилик кызматтарга чейин келип атышат. Манас баягы кичинекей Манас азыркы учурда чоң дүйнөлүк масштабтагы эл аралык университетке айланды. Бул кандай университет болот экен деп биринчи алгачкы бир ой кеткен да чындыгында. Анан 99-жылы жаңы зданияга көчкөндө, ошондо анан баягы жаңы зданияны көрүп, бул мына мындайча айтканда эл аралык күчтүү окуу жайга кирип бараткандай эле болдум да чындыгында. Себеп дегенде эң биринчи баягы имараттын жаңылыгы, жаңы ремонт, жаңы оңдоо түзөөлөр өткөрүлгөн, ашканалары, компьютер менен жабдылгандары, ошонун баарын көрүп, ошол күндөр, алгачкы күндөр ар дайым эсиме келет да, алгачкы күндөр. Анан эң башкысы биз баягы студенттердин эми тамак аш жагынан абдан маанилүү нерсе да, бул студенттин курсагы ток болсо ошондо окуйт да студент. Ошол ашканадагы мисалы жана карточная система же болбосо жана 10 сомдук тамактар, биринчи, экинчиси аны менен дегендей, ошолордун баары бир алгачкы ошол күндөр эске келет да. Бул Манас университети Манас кылган бул мугалимдер албетте биринчи кезекте күчтүү мугалимдер келип окутуп атат. Анан ошолордун баары студенттердин баарынын жыйынтыгына ошолор таасир этет, алардын берген билими. Анан мугалимден кийин эмне болот? Студенттер дагы күчтүү болот. Башка жарыштарга ар кандай эл аралык, студенттер аралык же болбосо өлкө ичи университеттер аралык ар кандай олимпиада, жанагындай клубтарда, жарышмаларда өздөрүн көрсөтүп, университеттин атын тааныткан ошол студенттер болуп атат. Туурабы? Ошол мугалимдердин жыйынтыгында. Биринчи ошо мугалимдер демекмин, экинчи баягы студенттердин өзү демекмин. Себеп дегенде Манастын студенттери өзгөчө. Чындыгында мен көп жерден да байкап жүрөм. Азыр бизде да Манастан бүткөн студенттер менен да тыгыз иштешебиз. Бир-эки мени жумушка да алып иштеттик убагында. Азыр алар андан да көтөрүлүп кетишти. Ага да кубанабыз. Студенттер абдан кичпейил, өз аракети менен аракетчил аябай. Бир нерсени максат кылып, ошол максатка жеткенге умтулушат. Экинчиси ошо студенттер деп айтмакчымын. Үчүнчүсү бул да имарат деп айтмакмын да чындыгында. Баягы жакшынакай, таза, тыкан, жаңы жабдуулар менен окуп атканда адам да окугусу келет, студенттер да окугусу келет. Ушул мен 3 нерсени айтам. Кайталап кетсем, мугалимдер, студенттер, анан имараты. Университет деген өзү деген баягы
болушунча билим алуу деген сөз. Бул деген жашоонун эң биринчи тепкичи. Ошол жерден фундаменти деп да айтсак болот. Ошол жерден кандай сен билим алып, өзүңдү кандай тарбияласаң, адам катары жашоодо деле ошол менен кеттиң да андан ары дагы. Мен ошондой кабыл алам да, бул адам аракет кылыш керек студент кезден баштап, студент кезде өзгөчө. Анан ар бир кылган ишиңдин мындай түбүнө жете маңызын чыгара кылганга аракет кылыш керексиң да. Кандай ишти баштабагын, окууга келдиң, окуунун маңызын чыгар. Окуудан кийин жумушка кирдиңби, жумушуңдун маңызын чыгар. Бир кесипти таңдадыңбы, анын маңызын чыгар. Ошол кесип, ошол адистик боюнча сөз башталганда сени айткандай болуш керек да. Ошон үчүн мен бул студенттерге дагы айтып кетмекмин, биздин сүйүктүү студенттерге, окуучуларга кандай ишти баштабагыла, ошонун майын чыгаргыла. Ал иштерге жагабы, жакпайбы, бирок майын чыгарып, ошону андан кийин ана башка каалаган направленияңарга өткүлө, же болбосо башынан ошо өзүңөрдүн багытыңарды туура таңдап, ошол багыттын адиси болгула, мыкты адиси.